Ардактуу согуштун жана эмгектин ардагерлери, сиздерди Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Улуу жеңиш күнүн белгилеп, мекенибизди душмандан коргоп, эң ырайымсыз жана күчтүү жоону жеңген, бүгүнкү тынчтыктын шартында жашоого жеткирген аталарыбыздын эрдигин даңазалайбыз. Майрамыңыздар менен урматтуу ардагерлер. Мекен үчүн өз өмүрүн арнап, согушта курман болгондордун элесине таазим этебиз. Арабыздагы жүргөн ардагерлерибизге чын дилибизден чыккан ыраазычылык билдирип, алардын амандыгын тилейбиз. Майрамыңыздар менен урматтуу ардагерлер. Жеңишке жетиш үчүн эмгектеги теңдеш эрдиктер жараткан, фронттогу ишенимдүү тыл болуп, жоокерлерге дем берип турган Оруттун ардагерлерине рахмат айтабыз. Биз фашизмди жеңип, дүйнөлүк адамзатты нацизмден куткарган улуу мурундар өкүлдөрүбүз менен сыймыктанабыз. Майрамыңыздар менен. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанга жок болуп, өрттү чанды кечүү чабыл салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыттанган адамдардын самайларын акчалар көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн топ экелге салышкан, жолборус жүрөк жоокерлердин жарааттарын таңышкан. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келген жок, бешикте калган баласын кайрылып кайра көргөн жок. Көрбөлү, мен согушту каалабайм. Дүйнө эли ар дайым тынчтыкта жашасын. Майрамыңыздар менен урматтуу ардагерлер. Бардык адам баласына мындай деп кайрылгым келет. О адамдар, кегиле согуш деген атты таптакыр унутабыз. Бири-бирибизге сый мамиле жасап, түшүнбөстүктөр болсо кечиришебиз. Ар дайым тынчтык болсун. Майрамыңыздар менен урматтуу ардагерлер. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.